Мени бир нерсе ойлонтурат да, бүгүнкү учурда жаштар эмне үчүн мынчалык өзгөрүп жатат? Эми жакшы жаман маселеси да эмес, жакшы жакта да өтө көп чокуларга жетип атат, жаман жакта да эч кимге бербей атат да. Эмне үчүн өзгөрүп жатат? Мисалы үчүн мурда бир тепкич бар эле да, мисалы биз урматтуу мекендештерим 20-кылымга чейин адамдар бир тегиздикте келдик. Бир тегиздик келдик дагы. Ушул тегиздик келип туруп бир ташка урулду да 21-кылымда. 21-кылымда ушунчалык автоматтык түрдө өтө күчтүү деңгээлде өнүгүп кеттик. Бул 20 кылымда өнүкпөгөн нерселер 20 жылда болбогон шедевр, 20 жылда жазылбаган китеп, 20 жылда болбогон нерселер 21-кылымда ушундай чокуга чыгып кетти. Бирок ошол эле учурда жаштардын башын дагы экиге бөлүп койду да. Кайсыл жерге барып өзүнүн уран билбей калды. Албетте бул маселени эмнеге айтып жатам? Бүгүн чындап боломун деген аракет кылат болот. Шанстар дагы өтө көп бүгүнкү учурда. Эгер өзүндө калоо болсо чыгат. Чындап вулкан сыяктуу жарып чыкса болот бул дүйнөдө. Көп нерсе кылып койсоң болот. Мурдагы учурларда мындай интернет деген, телефон деген, Америкадагы маалыматты Кыргызстанда көрүп отура албайт элең. Бүгүнчү миллиондук маалыматтарды интернеттен көрүп алсаң болот, окуп алсаң болот. Жөн эле музыка укпастан аудио китептерди угуп кетсең болот. Айтор шанстар өтө көп бүгүн. Шарттар дагы өнүгүү, акча жааты болсун, бизнес жааты болсун, кайсыл жаат болбосун. Өтө кирип көп нерсе кичине эле чуркап койсоң, неге кичине чуркайсың, ийгиликке жетесиң. Себеби бүгүн адамдардын көбү жалкоодо. Кичине эле чуркап койсоң ийгиликке жетип каласың. Ошондой экен мен айтат элем, жаштарга аракет кылгыла, өнүккүлө, өскүлө, эч качан кайтпагыла, алдыга жылгыла. Анан тепкичти алдыга коюп албагыла. Мисалы, көп адам жаштыгында качан чоңойом дейт. Апа мен качан каттарам, апа мен качан чоңойом дейт. Чоңойгондон кийин качан апа мен кичинерем дей албайт. Себеби апасы дагы жок болуп кеткен болот, өтүп кеткен болот. Бирок кичинелигин жаштыгына кайтып калсам дейт да. Ал жаштыгында ойлогон чоңойсом бактылуу болом деп. Ал ойлогон студент кезде дипломду алып алсам бактылуу болом деп. Ал ойлогон окуу жайды бүтсөм бактылуу болом деп. Ал ойлогон квартира алсам бактылуу болом деп. Ал ойлогон жарымын бүтүн кылып үйлөнсөм бактылуу болом деп ойлогон. Ал ойлогон көп нерсени ойлогон, үмүт кылган, машинаны алсам бактылуу болом деп. Айтор бакытты алдыга таштап алган да. Өзү бакыт эмне деген учурда тык этип ура турган точкасы, чек жери эмне? Ал бүгүн. Бардык алдыңкы келечектин эшиктерин жаап туруп, өтмүштөгү эшиктерди жаап туруп, азыркы абалга, азыркы Аллах Тааланын берген неаматтарга ыраазы болуп, шүгүр кылуу, ушул бар нерсени пайдалана билүү бул бакыт болуп эсептелет. Өткөн иш өттү, келечек алдыда белгисиз, бүгүнүбүз бар. Бүгүнүбүздү пайдаланышыбыз керек, урматтуу жаштар, урматтуу мекендештер. Ошондой экен, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек.